бай миллионер болгусу келген адамдар өтө чоң эскертүү. Мисал үчүн, мен жөнөкөй тилде түшүндүрөм. Мынау шекер сахара. Буну бир күнүгө 2 кашык, 3 кашык, мисалы 2-3 ичсем, эчтеке болбойм мен. Бирок муну килограммы бир жеште жеп койсом, же сахар болом, же давлением көтөрүлүп кетип, айтор нерсе болуп, больницага барып калганды өзүм да түшүнбөй калам. Спорт залга кирдиңиз, 200 килограмм дару штанганы көтөрөм же гантелди көтөрөм деп атасыз. Мүмкүн эмес нерсе бул. Же колуң сынат, же басып калат, же бирдеке болосуң да. А жок, сен 20 килограммдан башта биринчи, анан 40 килограмм, анан 60 килограмм, анан 80 килограмм, 100, ошентип 200гө жетесиң. Бирок буга жылдар керек. Эмгек керек. Асмандан миллион доллар түшүп калышын үмүт кылба сен. Ага сен мээң дагы көтөрө албайт, даяр эмессиң сен. Психологиялык жактан дагы, мээң жактан дагы, тело жактан дагы даяр эмессиң. Ошо суммага дагы, ошо абалга дагы көтөрө албай каласың. Бузулуп кетесиң, кыздарга барып кетесиң, наше чегип кетесиң. Аллах Таала сени сактап атат ошол суммадан. Берип койсо көтөрө албай жин болуп калышың мүмкүн, өлүп калышың мүмкүн. Ошо сумма келгенден кийин ошону жоготушка дагы даяр болгон адамдарга берет Аллах Таала. Себеби алганын кетмеyi дагы бар да, жемейдин кусмайы дагы бар да. Бир сумма келсе дароо кетип калса ол нерсе, сен өзүңдү өзүң бирдеке кылып алышың мүмкүн. Ошонун себебинен жүрөк оорулары, ошонун аркасынан рак, сахар бирдеке болуп өлгөндөр толтура болуп атат. Ошондой экен бул маселеде ойлойм.